көрсөтүүсүнүн буга чейинки чыгарылыштарында Ысык Көл облусунун аймагындагы кылмыш кырсык окуяларын, жол эрежесиндеги ар кандай жагдайлар тууралуу айтканбыз. Бул эфирибизде Каракол шаарындагы рейдтик иш-чара менен коштолмокчу. Каракол шаары Бишкек сыяктуу эле кыймылы басаңдабаган унаалар, уюштурулган рейдтин алкагында иш алып барып жаткан инспекторлор. Биз бул эфирибизде мыйзам биз үчүн бардыгына бирдей экендигин айкындаган окуяны көрсөтөбүз. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Эмне без причинали токтотуп турсуңар? Без причинали? Рейдтик иш-чара жүрүп Жок, эми рейд болгондо көрсөтүп коюңузчу эмне рейдке? Эмне ориентировка? Ориентировка эмес. Ошо эмне ориентировка менен? Ориентировка эмес. Иш-чара бар атай. Ошо иш-чара. А мун документ туруп атпайсызбы? Ооба. А документтен билинеби? Иә. Документтен билинеби? Ошо документ негизинен Окуянын башы дал ушул жерден башталат. Мына бул автоунааны инспекторлор тозуп токтотушкан. Инспектор унаага жакын барганда анын ичинен жарандар түшүп, мыйзам чегинде жол тескөөчүнүн рейдтик планын жана башка тийиштүү кагаздарды талап кылышты. Бул абалда биздин оператор да инспектордун жанында эле. Ал эми журналист жолдун аркы өйүзүндөгү экипажда болгондугуна байланыштуу. Шашылыш жолду кезип өтүп, окуяга кийинчерээк аралашып баштайт. Эгерде жол эрежесин жөө жүргүнчү бузса, протокол толтурулат да бизге. Анан ошо толтуруп берип коелу, менде видео фиксация бар бияка. Эми чындап айтып берейин. Кандай болгон? Эми жолдун бул четинде турам. Так ушул жерде. Бул жогоруда автоунаа жолдун аркы өйүзүнө келип токтоду. Инспектор жана менин операторум экөө чогуу барышты. Автоунаадан эки жаран менин көзүмө башкасын билбейм. Агрессия менен түшкөндөй сезилди. Биз буга чейин мындан 2 жыл мурун Ороктон дагы бир топ ушундай ыз учак алганбыз. Өткөндө эле Кочкордон ушундай ыз учак алдык. Оператор аст жерден калды, мисалда. Анан ошондой болгон экен деп, мен ошондой болуп кетпесин деп шашып жолду кезип өтүүгө аргасыз болдум. Болбосо жөө жүргүнчүлөр өтө турган сызыктан өткөндү, ал жол мыйзамын өзүм ушул тармакта ишеп атканын мен жакшы билем. Бирок эгерде биз азыр бул жарандар айтып атпайбы? Жол эрежесин бузду деп. Эгер сиздер туура десеңиздер, биз ал протокол толтурганга биз макулбуз, мыйзам ыйлайбыз, сөзсүз түрдө. Эми булчу мен. Мисалы инспектор да жогоруда мен айттым го. Мага ошо көзүм ошондой көрүнгөнчө өттүм депчи. Мен үчүн мисалы мен аны билем. Жакшы билем. Бул жерден кезип өтпөш керек экен, тиги жакка өтүш керек экен билем да мисалы. Бирок мен үчүн бул айып дагы Эми ошону айтпаймынчы, айыпты. Штраф салып берип бул жак менен сүйлөштүм. Мен үчүн менин операторумдун коопсуздугу буга чейинки эфирлерибиздеги операторго болгон кол салууларды кыскача сунуштайбыз. Тасмага тартылып жаткан бул кадрда жарандардын милицияга жана камерага тартып жаткан биздин кабарчыбызга болгон биринчи кол салуусу. Бир аз тынчыган жарандар кайрадан кызматкерлерди уртокмокко ала башташкан. Бирок алардын бул жолку чабуулу жөнөкөй болгон жок. Милицияны унаадан сүйрөп түшүп тепкиге алышса, ал эми кабарчыбызды жоон тактай менен башка чапкан. Дал ушул учурда камерадагы талкаланган. Жүргүнчү бардыгын камерага түшүрүп жаткан биздин журналистке капысынан кол көтөрүп жакалап баштады. Албетте мындай абалда журналист болуп жаткан жагдайды камерага түшүрүү менен гана алек болот. Журналист кол көтөргөн же асылып жулмалаган жаранга кайра күч колдонуусу кызматтык этикага жатпасын көпчүлүк жакшы билет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өздөрү көрүп тургандай, колдоо кылгачу. Гражданкасынарбы? Жүргүнчү ошентип Тоголок болду. Гражданкасынарбы? Жок. Гражданкасынарбы? Колду алдым, кире. Гражданкасынарбы? Өчүр деп атам. Өчүр.
Өзүңүздөр көргөндөй алгач бул жаран операторду таштап кубалап келе жатканда инспекторлор кармап турган бала учурдан пайдаланып тээп калган. Жогорудагы окуялар жумуш учурундагы кадрга тартылып калган оор жагдайлардын бир гана чети. Андыктан оператордун коопсуздугу үчүн жолду кесип өткөн кабарчыбызга инспекторлор протокол түзүп беришти. Албетте бардыгы мыйзам чегинде болду. Мыйзам ким гана болбосун бардыгы үчүн бирдей деген принцип. Бардык жарандарда болуусу шарт. 15 күн ичинде төлөсөң 500 сом. Турат? Ошондой. Төлөйбүз. Инспекторлор кандай деп чечип атса, турат. Ал эми ушул эле рейдтин алкагында бир канча унаа айып короосуна документтери жайында болбогондугу үчүн киргизилди. Мындан сырткары мас абалында унаа башкарып жүргөн айдоочулар да кармалды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, унаа май куюучу жайдын алдында турат. 102 кызматынан мас абалындагы айдоочу унаасын айдай албай жатат деген билдирүү түшүп, кезектеги жол кыймылдарын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкери жолдогу экипаждагы инспекторлорго билдирүү жазаган. Айтылган дарекке келгенибизде айдоочу унаасын айдай албай убара болуп жаткан экен. Документиңиз. Документиңиз. Урматтуу айдоочу. Айдоочу алгач унаанын рулунда олтуруп, унаа меники эмес деп баштады. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин жол тескөөчүлөрдүн мыйзамдуу талаптарына баш ийүү менен бардык процесстерден өттү. Ой, байка. Документиңизди сурап атам сизден. Биз аркаңызда турбайбыз, мен аркаңызда турасыз. Айдай элбей кыйналып атасыз кандай. Сизден документиңизди сурап атам. Номер машинаңызды касып алып газ моторунду Айдоочу наркология борборуна алынып келинип, тийиштүү экспертизадан өткөрүлдү жана анын мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү тастыкталды. Унаасы айып короосунан орун алып, өзүнө айып кагаз түзүлдү. Ал эми бул айдоочу Жети Күз районунан кармалды. Себеби рейд учурунда инспекторлор тоскондо аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип турган. Андыктан бул жаранды да наркология борборуна алып барып текшерүү керек болгон. Досым келет. Басчы болмай, аяқ ортасында Ой, берсең апырам келдейін болды. Çok düşünmüşsün öldük. Oldu. Karab görü ol kim Marat kanca geliyor. Çok oldu. Ne öyle ücreti? Var. Spirtnoy var деген söz. Бул айдоочунун да мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү аныкталып, тийиштүү чаралар колдонулду.
13-февраль күнү Ысык Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу айылдардын биринен 70 жаштагы тургундун үйүнөн көп сандагы куралдар табылды. 2020 жылдын 12 февраль күнү Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ошо Ак Суу районунун аймагында именно ошо Болдучук айылында кайманаты бык аттуу жаран мыйзамсыз ок атуучу куралдарды сактап жүрүп деген маалымат түшкөн. Шектүүнүн үйүнөн сайылуу жана сайсыз мылтык, аммоният үлгүсүндөгү 8 даана жардыруучу зат, 84 даана ок дары, ошондой эле 6 даана текенин мүйүзү табылды. Азыркы учурда табылып алынган далил заттарга карата соттук баллистикалык экспертиза дайындалган. Ал эми Морозов Петр Семенович Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 253-беренеси, куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Шектүүнүн баш коргоо чарасы каралганга чейин Каракол шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы тапта Ак Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан аймакта Арсенал аталышындагы операция өткөрүлүүдө. Анын алкагында курал сактаган адамдар аныкталат. Эгерде жарандар мыйзамсыз сакталган куралдарды өз ыктыяры менен тапшырса, кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Эми эфирдин соңку минуталарын Чолпон Ата шаарындагы рейдтик иш-чаранын коштоосунда көрүп аласыздар. Бул унаанын терезесиндеги тосмолор жол мыйзамына дал келбейт. Андыктан инспекторлор айдоочуга айып кагазын түзүп, тосмолорду акт түзүү менен алууга аргасыз. Бирок айдоочу буга макул эместей, бир топко чейин мыйзам чегинен оңой чыгып кетүүнү көздөп жатты. Мына чечип коюп сразу алып салам байке. Ай, алып эле койдум. Байке алып салам. Жок, алсаң деле ошо документтерин истерсеңиз. Алып салам. Сен бөлүнө тапсаң экинчи айта алмайт. Geçip болот. Инспектор билет. Биз болгон машинаны карагылап полностью. Съемка кылып атпай, көрүп атпайсың мени. Geçip болот. Полностью карагыла эчтеке жок экен. Түштөгүн үшкөсүн жулуу унчукпай бербейсиң. Бул кел айдоочулук бөлүмүнүн документин бербейсиң. Geçip болот. Экинчи Бул эми кайра айттырбай берсең. Элазырмын чукундун geçip болот. Болду экинчи айта. О, бербейсиң документин. Съемка түшүп атпайсың бияқта. Экинчи айта болмойт. Geçip болот. Ой, сен бизнес бастап Дам если снимать, станка кирбейсиң. Станка кирбейсиң, киришпей эле деп турасың. Правың бербейсиң. Правың жок болсо станка киресиң. Ты на месте тебе устроен деп. Чечти койду. Чечти? Ар жагында чечти? Мындай эле эме жасап болот, мындай эле байке. Экинчи айта болмойт. Тоонан терезелеринин тозуп алуу негизи 129-та каралган эмес да турат. Эмнеси? Тоонан терезелерин тозуп алуучу. Шторкада. Бул үчүн жеринен протокол түзүлүп, айдоочуга айып кагазы колуна карматылды. Ал эми ушул эле учурда бул жол тандабас тозулган эле. Бирок айдоочу башка бир жарандын айдоочулук күбөлүгүн көрсөттү. Улукбек байке келгизем. Сизди айдоочулук бөлүңүз жок. Унутуп калдым деп атасыз, унутуп калгансыз байланыштуу. Убактылуу айып токтотуучу жерге токтотолу. Мурдан жүрүштүшүн атасың. Эми Азыр варианттарды эки бир правила дорожного движения турат. Хорошо, алар келгенден кийин анан чыгарып кетесиз, көрсөтүп. Жүрүңүз. Макул. Инспекторлор унааны айдоочулук күбөлүгү жок башкарып бара жаткан жаранга тийиштүү кагаздарды толтуруп, унаасын шарттуу түрдө айып токтотуучу жайына киргизишти. Себеби мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн.